Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Кара-Балта шаарынын өзүндөбүз. Сатыла турган бир короо кой бар. Тагыраак айтканда фермер өзүнүн койлорун сатыкка чыгарды байкелер. Ортомчудан эмес, фермерден келип алыңыздар. 18 баш кой бар, ушул жерде сатыла турган. Эми фермердики бир короодук дегенден кийин жашы дагы бар, чоңу дагы бар. Азыр биз бир четте маалыматты беребиз. Мына турган жеринде көрсөтүп атабыз. Могу короосу бүт бар, Мына карап коюңуздар. Мына койлор бир аз ылдыйда турат. Ушуну дагы бир эсепке алып койсоңуздар болот. Мына ушул жерден, навесинасында турган жерден силерге көрсөтүп беребиз. Эң жашы мынау буйруса бул да качкан. Эң жашы, ана мыноолор жаңы качмалар. Мыноолор дагы жашыраак болсо качты, былтыркы да бул дагы. Ооба, былтыркы. Жашыраак окшойт, мыноол, Мыноол. Мыноол дагы бар. Мыноол биринчи туут ушул дагы. Жаңы качмалар, Ана мыноо чекеде турат, башынчы короо. Чекеде турат. Анан бети мына. Мына куйрук артына турат. Жашыл бирке, Жашыл бирке. Баш чыгып турат. Ошол, Төртөө, Тети ошо жашыл бирке ар жагында турат го. Ак баш мына көзү ак болуп, ошондо мына ушунун козусу. Мыноол, окшошуп кетет экен. Азыр мен ичине кирип аралап да тартып берем, бирок могул жерден силерге бир маалыматты айтып коелу. Булар баары бир кочкордон токтогон. Бул короодо в основном Старик менен Шарпейдин линиясындагы койлор экен байкелер. Анан Гулливериштин баласы секирген. Буларга бүт баарга мына аябай светлый кочкор секирген байкелер, мына ушул, Келеби? Көкө сүйлөшөбүз да. Машалла. Жайында койлор кеткенде жанында болот да постоянно. Машалла. Булар менен деле сүйлөшсөң түшүнөт экен булар делечи. Колго жакында. Чакырсам келет, салсам келет, Машалла. Ушудан качты, Ушундан качкан. Бул өтө светлый кочкор экен го. Бүт баары уже эметилген да, бүт баары 100% качылган. Эми кандай 100%? Гарантия бериш да кыйын го, бирок бир ай жүргөн да. Анан мен эсептеп бүт баарын карап жүргөм. Анан кийин эметип да кеттим. Жаңылышып да кеттим. Бирок полный токтоткон да. Эми жок кача эле экен десе, кайта качырып берип кое бересиз, ал оор иш эмес болсо керек туурабы? Качырып деле берип коерам, бирок бул кочкордун өзүндө кошуп сатам да, буну дагычы. Муну дагы. Кочкорлар болсо, бул уже 2 сезон иштеттим бунучу. Бул өзү канча жаштык кочкор? Бул азыр 6 тиш болду. Могул жерде эми караңгы экен да, сиздикке күн тийбейт экен, бирок мындай кандай десем эми, өтө эле аппак кочкор экен, Ооба. Бул азыр иши эме болот го, мынагы. Пух болуп кичине эме болуп калат. Жумбасаң. Аппак. Бул керек эле. Машалла. Кочкор менен Кел. кошуп сатып алсаңыздар да болот, же өзүнчө да сатып алабы? Кел. Бул өзүнчө эле сатам, эгер кошуп алып кетем десе кошуп деле сатам. Болду. Ушул кочкордон канча төлө алдыңыз? Ушул койлордон 2 сыйыр алдым дедиңиз, Ооба, 2 төлө алдым bundan. Болду. Уже буну иштедим, bunun жагын келди, буну коштум эмчи. Бул өзү ошондо Гулливер линия экен да, Гулливердин линиясы, Гулливериштин баласы. Болду. Гулливердин небереси болуп кеткен Бул Фарис жакшыраак билет да. Фандракин билет жакшы. Машалла. Анан могу койлорду көрсөтөлү, анан кочкорду сурайбыз аягында, Так, могу койлорду мен азыр аралап кирип көрсөтөмүн. Так. Бул койлор ушул Старик Шарпей линиясындагы көпчүлүгү ушундан экен. Баасын болсо кургой 60 000 сомдон ушуларды коюп атат. Дагы өзүңүздөр келип соодалашып туруп алып кетсеңиздер болот. Буйруса Кара-Балтада турат, фермер койлорун койду, кайсы кочкордон качканын көрсөттү. Эми бул жагы алыш сиздерден. Эми чындап койду развитие кылам десеңиздер, мына көрүңүздөр. Койлор турат. Экөөсү бури, каганы кызыл койлор, көрдүңүздөр. Жаңы качмалар 4 баш, анан 4 тиш, 6 тиш дегендер да барбы, 2-3 туттар? Бар. Примерно. Жанагы кызын энеси дедим го. Баш чыгып турган көз агы. Ошол быйыл 2-нчи жолу туйуп болуш керек. Могу биринчи кызыбы? Биринчи кыз болсо, ушу биринчи кыз болсо керек эле. Мынау чоң коюңузчу. Ногол мисалы үчүн ошол жок бул эмес экен. Эң картаңы канча жаш өзү?
Noğul 5 yaş. 5 mi 6 yaş mı kaldım Noğul? Noğul ha? Men kireyinçi azыр. Kirip durup sizlere götürüp bereyim. Yok yok. Hayır kirey. Ayda tökürayım. Yo men özüm ele Noğul ayda. ikinci tuğut Noğul. Mına ortadağı he? Mına bir kaç çok he? Bir kaç çok. Siz al jaqtan beri kuup turuşuңuz керек eкен. Beri kuyum ba? Мыналарды көрдүңүздөр 60 000 сомдон 18 баш кой. Колдон качырбай ушуларды бир көрүңүздөр байкелер. Фермер койлорун сатам деп атат. Мына эми суюлуп чыгат. Болду, аз чыгат акырын. Жашырактары көп экен да байкадыңыздар. Ушуларды 60 000 сомдон койду. 2 жыл коз алыптыр. Машалла мына. Байки тетеги кочкордон светлый көп түшөт экен. Ооба жакшы. Козлар мен эмеге кеткенде жайыттачы көргөзүп билем да. Жайытта. Может түшөт алачы. Болду. Так. Өзү жакшы кошсоң эле ошол эме эткен да. Өкмөсүн зависит эткен ошол нерседен. Баарыны кыйын берет айта албайсыз. Стрелок болсо болду, бир 4-5 мощный таштаса, Араздан түшөт, беркин эле түшөт. Конечно, баары идеал түшөт деп эч ким гарантия бере албайт, бирок стрелок арасынан атып мощныйны берсе 4-5 ошондо мощный болот. 5-6 жашта колдо. Ушул эң картаң ушулбу? Ушул жана узун козлар түшөт. Өз денеси узун экен да. Өзүнө окшош түшөт да, постоянно узун. Шеф анан эме булар? Качан кочкор коюлган, качан бөлүнгөн? Февралда уже тутту бүтөбүрсүн да. Февраль. Февралдын башында. Сентябрдан кочкон экенсиз да? Сентябрь болот. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Буйруса, мына эң сонун убакыт, чилде чыккан мезгил болот экен, катуу суук. Катуу суук өткөн мезгил болот экен. Буйруса, февралдан баштап мына козуларын күтө бериңиздер. Эми кандай дейм, мына койлор дени сак, арык эмес, эттүү, жашы дагы, картаңы дагы бар. Эми картаң дегенде баягы 8-9 же тиши калбай калган койлор эмес. Булар төгөрөк тиш. Ушул койлордун ичинде эң картаңы 5 жаштан 6 жашка чыгайын деп калган кой экен, Буйруса дагы андан дагы 3-4 төл жөн эле алсаңыздар болот кеңири. Буйруса кочкорду кошуп алсаңыздар дагы болот. Койлор эми бойлору ар кандай. Менимче эң бою кичинекей мына ушулар. Козу да. Ушул экөөсү коз окшойт байке, тиш жары элек, Ошо тиш жары элек болуш керек. Келип көрүш керек экен тетигилерди. Анан эң бою узуну мына ушул кой менен тетиги кой турат. Көрдүңүзбү? Кулагы жырык. Бул курагы. Но, копчон кой бе? 90 го дейт ушуну. Точно айта албайм, бирок примерно да. Буйруса кана. Сиздер ээсине чаласыздар дагы байланышасыздар. Мына күнгө алып чыккан жокпуз эми. Келсеңиздер, точно могу светлый болот эми видеого карагандачы. Мына каканеисти көрсөтүп атабыз. Эң чоң ушул кой менен ары жагында кой турат байкелер. Анда сиздер чалып байланыша бересиздер. Дарыгы Карабалтада баасын 60 000 сомдон койду. Сиздер кочкордун баасы канча болошу? Кочкорду 200 атам. Кочкорду 200 000 сом деп атат. Өтө сонун баа. Могул жерде турат. Ушудан качкан. Кочкорду кошуп алып, башты ортпайын десеңиздер, кийинки жылы кайра кошсоңуздар болот. Буйруса, төл алсаңыздар, майда кайра кошуп койсоңуздар болот. Буйруса, октябрь, ноябрларга туйт, ушундай да. Кочкор дагы менимче аябай светлый кочкор экен. Муну 200 000 сом дейт байкелер. Могул жерден төртөө ошо 2 туут болду да, эмедечи. Быйыл бе? Төртөө. Былтыр кыз. Кышта бир туут, кайра күздө бир тууту да. Ошону айтам да, муну козуларыңыз күзгү туут окшойт былтыр, эми 1 жаш болгон окшойт, Ошо. 1,5 жаштык эмес, Нолор, Ошо күздө туут калганда ушулачы. Нолор, Ушул ногу чаканыраак эки чөйсү бар экен да, ушулар былтыр күзгү туут экен. Буйруса эми сиздерге жаккан болсо 18 баш койду алып кетиңиздер. 18 баш 60 000 сомдон койду. Калганы сиздерден чечишип алыңыздар, келип көрүңүздөр, кой алам десеңиздер, кана фермердин үйүнө түп-түз келе бересиздер.